Рахмат, кийинки сөз Кукулов Эрлан Калчаровичте. Саламатсыздарбы? Мыйзамды албетте колдоп беребиз. Суроолорду чектетип, кыскартып таштайбыз суроолордучу. Негизиненчи. Просто ошону ушул мыйзамды иштетип бергилечи. Негизи эле Кыргызстанда мыйзамдарды иштетип бергилечи. Колдой эле ачпай коллегалар. Чыга калып кайра силер келсеңер эле кыскарталы, чек коелу, суроо бербейли, иштешсин деп атышат да, бирок иштетип бергилечи. Эми Кыргызстандын абалын силер билесиңер да турабы? Баягыда ушул жерде министрлер отурганда мен айткам. Бир министерство колуңар көтөргүлөчү, коррупциясы жок деп. Бир министерство микрофонуңарды включать этип туруп, бизде жок деп айтпачы азыр. Просто мындай концерт болбосун да, чын канык иштер болсун да. ГКМБ силерге сөз жок. Жакшы иштеп атасыңар, коррупция менен жакшы алышып атасыңар. Бирок өйдө жакта да, дагы бир жолу кайталап кетейин. Бери ылдый жакта, орто жакта коррупция кандай жайнап атса ошондой. Кайсы жерин айтып берейин, мектептерди айтып берейинби? Кайсы жеринен баштайын айтсаңар? Мына азыр айтып атасыңар, кат жүзүндө кайрылгыла депчи, кат жүзүндө мага келет кабинет келдер. Кат жүзүндө кайрылганда. Прокуратура ГКМБге түртөт, ГКМБ кайра прокуратурага түртөт, кайра МВДге түртөт, ушинтип жүргөндөр толтура. А эгер сотко келип калган болсоң, ошол жумушуң менен сотко барып калган болсоң, анда вообще болду, жумушуң токтоду. 90% менин кабинетиме келгендер ошондой адамдар. Этте ошол силердин ортоңордо жана бюрократия каталмашыңардан чыгып алып туруп сотко баргандан кийин анан аякта вообще иши бүтөт да. Тааныш издөө деген токтотуп бергилечи, сураныч. Тааныш издешет. Больницага барса деле тааныш издейт, мектепке кирип атса деле тааныш издейт. Бир жерге заявление жазса деле тааныш издейт. Эмнеге тааныш издейт? Анткени тааныш менен бир нерсесин берсе болот. Анда бир жагын суранып кетет элем. Ооба, чындап эле иштеп атасыңар, баягы акча алгандарды жоопко тартып атасыңар да. Акча бергендерди да жоопко тартып койгочу. Бир мындай показательный кылыпчы. Акча берген дагы Кыргызстанда бул коррупцияга кирет экенин түшүндүрүп койгочу элдерге. Анткени бизде акча берген мындай жөн эле неме болуп эсептелинет. Обычный эле мындай процесста акча берип коюш керек. Тааныш табыш керек, акча бериш керек. Рахмат. Мыйзамга колдоп беребиз албетте.